Саламатсыңар балдар. Улуу жеңиштин 75 жылдыгына, ошондой эле Советтер Союзунун баатыры Самат Садыковдун 100 жылдыгына арналган ачык тарбиялык сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы Баатырдын көркү эрдикте. Сабактын максаты Самат Садыков жөнүндө маалымат аласыңар. Таанып билүү, элестетүү жөндөмдөрүңөр калыптанат. Мекенди сүйүүгө, баатырдын эрдигин баалоого тарбияланасыңар. 1941 жылы 22-июнда фашисттик Германия СССРге кол салуусу менен Экинчи дүйнөлүк согуш башталды. Өз мекенин, ата журтун коргоо үчүн канча миллиондогон түрдүү улуттун жигиттери аттанды. Ошолордун ичинен 380 миңден ашык кыргызстандык жоокерлер болгон. Бул кандуу согуш мурдагы СССРдин 27 миллиондон ашык жаранын өмүрүн жалмап кете берди. Бул орду толгусу жоготуу болду. Бирок ата журтун коргоп өлгөндөрдүн аттары алтын тамга менен тарых барактарында жазылып, мекен үчүн көрсөткөн эрдигин жана эмгегин артындагы урпактары түбөлүк эч качан унутпай сактайт. Улуу ата мекендик согушта душман менен болгон салгылашууда көпчүлүк жоокерлердин ичинде өзгөчө эрдиктерди көрсөткөн 11603 кишиге Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Алардын арасында кавалер эскадрондун пулеметчулары бөлүмүнүн командири сержант Самат Садыков да болгон эле. Самат Садыков 1920 жылы Лейлек чөлкөмүндөгү Исвана-Волостогунда дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Атасы Садык, энеси Гүлзада. Самат үйдүн туң баласы, андан кийин 3 уул, 3 кыз болгон. Саматтын балалык чагы басмачылык кыймылга жана коллективдештирүү мезгилине туш келген. Ал 1929 жылы 7 жылдык мектеп осогосун аттап, аны 16 жашында ийгиликтүү аяктап, комсомол уюмунун мүчөлүгүнө кабыл алынган. 1936 жылы Айылдагы Ударник колхозунда иштеп, өз салымын кошкон. 1940 жылдын күзгү аскерге чакыруу убагында 20 жаш курактагы Самат Садыков Сүлүктүү шаардык биргелешкен аскер комиссариаты тарабынан Кызыл армиянын катарына чакырылган. Ал СССРдин ыракы чыгышта жайгашкан Владивосток шаарындагы чек арачылардын аскердик бөлүмүнө келип түшөт. Атка жакындыгы эске алынып, 4-аткыштар дивизиясынын 16 кавалериялык полкуна бөлүнүп, командири тарабынан пулеметчуларды даярдоочу курска жөнөтүлөт. Бул аскердик курсту ийгиликтүү аяктагандан кийин ага кенже сержант деген наам берилет. Андан кийин 1 эскадронунун пулеметчулар тобунун командирлигине дайындалган. 1945 жылы 1 майда жеңишке 8 күн калганда Фрузак шаарында душмандар менен салгылашып жатып, баатырларча курман болот. Сыйлыгын көрүп журтуңдун, сыртаны болдуң намыстын, кара күч көркү фашисттин, кандарын суудай агыздың, элиңдин кылып кызматын, ээледиң бетин тарыхтын. Сержант Самат Садыковдун алган сыйлыктары: каармандыгы үчүн 2 жолу, эрдиги үчүн 2 жолу, гвардиянын жоокери медалдары менен сыйланган. Улуу ата мекендик согуштун катышуучусу, Германияны бошоткондугу үчүн жана ошондой эле Ленин ордени, Алтын жылдыз ордендери менен курман болгондон кийин сыйланган. Алдыбызда турат мына таштан курган эстелик. Ал Саматты турат баары жаш карысы эскерип, ал арада канча айлар, мезгил, жылдар өтсө да, азыр дагы баатыр турат жаш курагын эскертип. Советтер Союзунун баатыры Самат Садыковдун ысымы өзү эмгектенген Ударник колхозуна, ошондой эле Чалдыбалды айылына, өзү окуган мектебине аты түбөлүк сактоо үчүн берилген. Ошондой эле Исвана шаарындагы эс алуу багы Самат Садыков атындагы парк деп аталган.
Райондун борборунда эскерүү аллеясына Самат Садыковго арналган даңк музейи ачылып, алдына эстелиги орнотулду. 1975 жылдан бери Советтер Союзунун баатыры Самат Садыковдун урматына улуттук күрөш оюну уюштурулуп келе жатат. Самат Садыков атындагы орто мектепте мугалимдер жана окуучулар тарабынан жылына жеңиш күнүнө карата баатырга арналган эскерүү кечеси жана жолугушуулар өткөрүлүп келе жатат. Самат Садыковдун элеси түбөлүккө сакталат. Бөпөлөп бешенеңден өпкөн эне, үйрүлүп мээримин төккөн эне, перзентин амандыгын тилеп жүрүп, оопасыз бул дүйнөдөн өткөн эне. Samatım, o aldığına keteyin, apamın, turap jatam esendigin, sağındım, gün batıştan göz ayırbayım, bilersin, kütüğü kanday ekendigin. Kelem dep, aytkan elen keterinde, baram dep, yazdım balam jeterinde. Keçiktin, kaycaklarda çürüp kaldın, kaytuğuçu künna keldi esebimde. Üylönü toyundu da taştap kettin, carına жазған қатты да бүтпөй кеттің. Қайдасың, хаттарыңда қалды келбей. Қаралдым, қайтсаң шеме түтпөй кеттім. Күтөм мен, күтөт сені жөнөткөн ел. Күтүүдөн чачағарып майышты бел. Келінді болғым келет анандағы. Кел олым, көп кечікпе, тезірек кел. Samattın antı, aylap kütkön gezek bugün gelgeni, ant bererde bitkan boyum terdedi. Kolumdağı balıt boğur pilimut, özelliğine ağantını ber dedi. Ak sözün ayttamarı jüröktün, adaldıkta adaştır başületkün. Ant kabeken törüp jonu jengendi, ata babam tuğan enem üretkün. Pilimut menen birgen ant berip, ekobisten faşistlerdi jengelik. Kadır tutkan altın beşik cerimi, kayra kaytıp жаздай жақын келелік. Жазғын ene, жазғын маңа қатыңны, жодан қырғап бара таман қалқынды. Адыресім қанды майдан тарапта, жодан қырғап бара таман қалқынды. Ой бөлішіп қапысынан, алыстап бара жатты апасынан. Соғышқа жөнөгөнүн еске алды, Саматты аластаған эне қалды. Bir jigit Kırgızdın bir kanatı, mekenge kalkan bolup bara jattı. Atanın taliminen sabat tapkan, Sadıktın ardaktağan tün balası. Düşman kulap jeniş sözü uğuldu, Abirok sen bu sözді uqbay kayttın. Ömürün kıska eken türülüktü, Jenişke sanalı gün jetpey kayttın. Vakit alıp geldiğin gün faşistlerdi jengen gün jelbir etip direkti. Yerge bizge kelgen gün uşol günü düynögö uluu tırıştık orunnagan. Unutulbayt eç kaçan öz mekenin korgogon kırgız salıp düynögö. Kızıl asker jengdi dep kılkıllaşıp mayramda kızıl tuğlar jelbirip. Düşman menen күрөштүн жаштыгында, кан төгүлүп фронттун талаасында, бүгүн эртең келечекте битердиң, кала берет эчечпесин тарыхта. Саматтын жүрөгүндө эли турду, эр болуп элчетине бекем турду. Советтин уранына уран кошуп, фашисттин жүрөктөрүн айрып турду. Советтик армияга жаралгандай, сан жоокер арасында жанып турду. Жүрөккө дем берчүдөй тумар кылып, төшүнө сыйкатын алып жүрдү. Ушул жерден кубат коюп атымды өмүр берген, кайсы тоонун бир күтү дебедиби, кызыл кыргын чабууда сени көргөн. Күзгү көзү чок болуп чачылгансың, каарданган жолборстой качыргансың. Батыр сынган фашисттин башын жулган, жаз аялдын огундай атылгансың. 9 май жеңиш майрамы. Совет элинин эң ыйык, эң улуу майрамы. Анткени
эң кайгылуу улуу ата мекендик согуштагы фашисттик Германиянын үстүнөн жеңишке жетишкен күн. Быйыл улуу жеңишке 75 жыл. Жеңиш майрамыңыздар менен. Жергибизде ар дайым тынчтык болсун. Элиң үчүн сенин кылган эмгегиң муундарга, урпактарга сакталсын. Мекен үчүн сенин кылган эрдигиң эл журтубуз түбөлүктүү сактасын.